экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын регламентине ылайык айлана чөйрөнү жана элдин коопсуздугу бизде биринчи орунда турат. Ошонун негизинде биз жерлерге могу сезон убактарында мыйзам бузуулар болбосун деп элдерге түшүндүрүү ишин жүргүзүү менен бирге браконьерчиликке каршы дагы иш чараны пландын негизинде мына акыркы 5-6 күндүн ичинде эл аралык жанагы НАБУ деген топтун барс группасы менен Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын кызматкерлери менен Нарын телевидениясы жана башка маалымат булактары аркылуу ушул жерлерге кыдырган кезде өзүңүздөр көргөндөй 4-5 атуу мыйзам бузулган боюнча аныкталып ошол жеринде алынды. Именно эмнелерди аныктап, эмнелерди алдыңыздар? Каратал Жапырык менен Соңкөл участкасына барган кезде судовой билет деп коет, ошол кайыктарга уруксат жок. 5 кайыктын мотору алынган, бирөөнүкү моторунун документин алып кетишти. Анан азыр 4-өөбүз деген сактоого алып иш чара жүргүзүп атабыз. Андагы судовой билети балык чарбада иштеген боюнча уруксат кагаздары болгон эмес. Ошондой эле Каратал Жапырыктан чыккандан кийин Чоң Кара Кузур биздин чыгыш Нарын районунун чыгыш тарабына барган кезде ошол Куюшев айылынын бир айыл тургунун үйүнөн 3 түлкү 2 качкулак жолдо кетип барат. Кээ бир транспорттарды текшерген убактарда Кошкор районунун тургунун чил кийкилик кылып бир коюн атып алган жеринен мынтыгы да алынып өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тоо текен жөнүндө айтсаңыз мүйүз. Ошол жана Соңкөл менен Каратал Жапырыктын кесилишинде бир автомашинаны токтоткон кезде бир сайлоо мынтык жана бир тоо текенин мүйүз менен кармалды да. Биз баягы жаңы мыйзам боюнча бул бөлүгүнгө алып жүргөндө дагы ошол мыйзам бузуу эсептелинет. Себеп дегенде буну атыш үчүн атайын уруксат кагаздары болуш керек. Ошол путевкасы болуш керек эле, эч нерсе жок. Азыр анда териштирүү иштери жүрүп жатат. Эми бул кармалган жарандарга кандай чара колдонулат? Кармалгандаргачы? Эми бул жерден эчки текенин баасы азыр 100 миңге чыгып кетти. Могурку кекиликчилдер, түлкүлөр 6 миңдин тегерегинде. Берки жанагы качкулактыкы 2 миң сом. Бул искасын эле айтып атабыз да. Андан башка 3 миңден 7 миңге чейин айып деп коет. Бул мамлекетке түздөн түшө чыккан каражат. Актылар түзүлгөн да, уже тиешелүү органдарга берилген да. Тиешелүү иш кагаздарды берип бар, ар бири уже алдын ала төлөп да жатса. Рейд уланабы дагы? Рейд бүттүбү? Жок, рейд бүткөн жок. Азыркы күндө Нарындын күнчыгыш тарабына кетти балдар алдыга. Себеп дегенде ошол биздин бияктан жол болбогондуктан 400 километр тегерен барганга шарт болуп атат да. Себеп дегенде Нарындын жери ошол көл тарап аркылуу барыш керек да. Азыркы кезде бир автомашина менен балдар кетишти дагы. Биз дагы ошол азыр артынан иш кагаздарды бүткөндөн артынан жылабыз. Бул жерден эми айта турганда нерсе, биздин жана ар бир структуранын балдары өзлөрү маалымат берет эле, жок болуп атышат. Алар дагы мына суу транспорт боюнча, жер боюнча, моноку жан жаныбар боюнча бөлүмдөрдү ар бири бар да. Кандай иштер, ушундай түшүндүрүү иштери? Эми мындай алганда деген биз кээде таң калабыз. Адамдардын курсагы тойгон кезде акчасы короосунда 50-100 коюп турса дагы биздин кээ бир автоолор ушинтип браконьерликке түшүп атканы таң калтырат да. Эми могурку азыр 2 жылкынын баасы бир деке. Эми ошондон көрүп бир торпогун союп жесе деле болот эле да. Эми адам баласы кээде түшүнбөй кетесиң. Азыр баягы мүмкүн мурда кармалбой жүрүшкөн, ошондой эле болуп калган да. Анан эми бизде дагы баягы иш чара көп болгондуктан бир структура бир эле жерге бара бербейбиз да. Ошол бир 10 күн, 20 күндүн ичинде рейд кылганда таза эле кайра барсак ошол ушундай далилдер чыгып атат. Демек, өткөн жерден чынын алганда деген биз ушу 2-3 жылдан бери чынында солгундап калганда, себеп дегенде баалар көтөрүлгөндө эл тигилип калды экен десек, мына о 5 күндүк рейдте биз ошо таң калып атабыз. Кайра көбөйгөн. Себеп дегенде мыйзамдаштырылып мынтыкты бергенде, мына азыр Нарын районунун Нарын облусун эле алсак, 20 миң кишиде мынтык бар экен. Уруксат кагазы алынган. Ошол эле маалда биз 2 мынтыкты уруксат кагазы алып атабыз да. Караңыздарчы. Ошол 20 миң мынтык эле үйүндө сандыкта турат деп эч ким айта албайт. Ошон үчүн биз жанагы мыйзамга, законодательствого өзгөртүүлөрдү киргизели деп атабыз. Сунуштарды берип атабыз. Мына браконьерлик кармалган мынтыктарды алып кайра магазин аркылуу же болбосо уничтожение кылып, ошол адам кайра мынтык албагандай кылып. Себеп дегенде мына өзүңүздөр билесиздер. Мас болуп бармаса шопур правасын алып 5 жыл, 3 жыл кетип атпайбы? Эмне үчүн мыйзамды биз ошого тагабайбыз? Ошого теңебейбиз мындай алганда. Мен эми Нарын району боюнча алсак, где-то бир бүгүнкү кезде бир 800 миң сомдой төлөйт. Анын ичинде көбү бар эми. Жер боюнча бар,
суу боюнча бар, жана башка тармактарда. Себеби кээде ошол жанагы кенебестиктен кээде атайын эле кечээ күнү барсак ошо атайын эле чыгышкан экен. Эми ал кишинин атын атабай элебиз. Отставкадагы полковник экен, эми тергөө органы жүрүп атат, жанагы орго 6 7 атып алган. Эми жөн эле эс алып чыккан экен деп атышкы. Жөн эле дейт. Жөн эле ушу 7 атып алыптыр да. А эгерде ар бирибиз жөн эле чыгыпсак, 7 атсак, келечек күнгө эмне кылаарын мындай арт уста карап кылча берип атабыз да. Как раз браконьерлер көп. Ал сөзүңүздө галат жок. Чындыгында карапайым мынакей аса арпада жашагандарга барсаң отурушат, каткандан жеп отурса да отурат. Ошол жерде мынакей Lexustарды тээп алып барып атышат да. Мына жакында өткөн рейдте биз Алмаларда изилдеп атабыз. Эми жанагы Lexus лейген. Кеминде бир эле 4 тонналык машина бар. Ошол машина менен карматпай кетишти да. А биз барган жерин барып анализ кылсак, ошол кандарынын жапай жаныбардын бөлүктөрү жатат да. Биз баягы далилдей албагандыктан гана токтоп калдык да. Бирок ал боюнча да иш чара жүрүп жатат. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Нарын районунун айлана чөйрөнү коргоо боюнча экологиялык коопсуздуктун экотехинспекциянын башкы инспекторумун. Ошол эле маалда ыкчам мүлүктү топтоп коет, оперативный бөлүм. Атыңыз, фамилияңызды айтыңызбы? Абдраев Атым Рутбек Молдокеримович.